Майрамбек Садыбакас уулу Алейкум ассалам рахматуллах. окуу борборду негиздепсиз. Аны Алпейим деп атапсыз. Атын таппай аттык биринчи. Атын кандай коебуз деп. Анан чубагажы түшмө кирди. Балдар деген телефон, гаджеттен баш чыкпай калды. Эмнени ойлоп таптыңар? Приложение ойлоп таптык. Приложение жүктөлгөн болсо, соц тармактын бардыгы иштебей калат. Телефон чукулабай калат экен. Бирок эми чукулагысы келсе ал кулпуну чечип алып, Чындыгында айтыштиктер кире албайт да. натыйжасы, эффекти кандай болду ошондо? Атени кадимкидей кубанып баштайт экен да. Мен балам бүгүн ден соолугумду сурады. Бала эмне үчүн телефонго качат? Анткени ата-эне менен байланыш жок. Ата бала сүйлөшпөгөн болсо балада өнүгүү болбойт экен да. Заманбап технологияны билүү жагынан артта калып калбайбы балдар? Биз телефонду колдон алып коюп эмес, телефонду туура колдонгонду үйрөтөбүз. Балага тарбия берип атып ушундай тозок менен коркутуп, Арабча китепти берип туруп, мен мону жатташың керек десең, мен эмнеге жатташым керек деп баштайт. эмне үчүн деп сураба, эмне үчүн андай мындай дебе деши мүмкүн да. ооба. Астафырла андай бербе суроо деп. Жумшактык менен мамиле кылабыз. Анан ошондо бала ачылып, ичиндегилерди айтып баштайт. Куран менен бир манипуляция кылып, ошондой кылып аткан жоксуңар, Бирөөнү идеологияга туттуруп, бир нерсе кылдырып, андай бизде максат жок да. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, амансыздарбы, арбаңыздар? Биз кезектеги подкастты маектешүүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяс. Бизде кезекте конок бар. Конокту мен тааныштырып койсом, Майрамбек Садыбакас уулу Алпейим окуу борборунун негиздөөчүсү. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам рахматуллах. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Шүгүр. Кудайга шүгүр. Мекенден алыста жүрсөк дагы Москвадагы мекендештерибиздин ден соолугуна кам көрүү эң маанилүү милдетибиз. Москвада өз тилиңизде сүйлөп тейлеген жана сизди чын дилинен түшүнгөн кесипкөй медициналык адистердин болушу кандай жакшы. Маманов клиникасы бул заманбап медицинанын жана кыргыз меймандостугунун айкалышы. Клиника төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Тиш дарылоодан баштап эң татаал имплантация жана брекет коюуга чейин. Аялдардын ден соолугун коргоо жана кош бойлуулукту кылдат көзөмөлдө. Жогорку тактыктагы УЗИ жана лабораториялык анализдердин баардык түрлөрү. Кулак, мурун, тамак ооруларын заманбап ыкмалар менен дарылоо. Чоңдорго жана кичинекей бөбөктөргө кам көрүү. Биздин клиникада заманбап аппараттар жана көп жылдык тажрыйбасы бар дарыгерлер сиздин кызматыңызда. Москва шаарында Маманов клиникасынын 3 борбору иштейт. Жашаган жериңизге ылайыктуу даректи тандап, борборлорубузга кайрылсаңыз болот. Бизге келиңиз. Сапатыбыз мыкты стандартта. Ал эми мамилебиз өзүбүздүн меймандос кыргыз пейилиндей. Демейде көрүүчүлөр айтат, бүт эле ушу белгилүүлөрдү чакыра бересиз. Мындай белгилүү эместер деле, популярдуу эместер деле айтып, алардын өздөрүнүн ушу кылып аткан ишине жараша бир сурап көрсөңүз болбойбу депчи. Менимче сиз эми Instagram баракчаңыз бар экен, кайсы бир деңгээлде өзүңүздүн аудиторияңыз бар экен, мындай белгилүү десе да болот, анан көпчүлүккө мындай белгисиз десем да болот да. Анан эми сиздин кылып аткан ишиңиз бул келечек муундарды тарбиялоо, аларга башкача өңүттө бир новатордук бир багыт көрсөтүп, коомубузга салым кошуу, тарбия, эл агартуу иши боюнча сүйлөшөт экенбиз. Уруксат этсеңиз анда баштай берсек, Ооба. Анда ушул окуу борборду негиздепсиз. Аны Алпейим деп атапсыз. Эмне кылат ал борбор? Ошондон баштайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул окуу негизи мындай болгондо, негизи эле бизде ушундай балдарды өнүктүргөнгө, бир нукка салганга, акыл эсин тууралаганга бизде азыр ушундай курстар жок да негизи. Бул окуунун башталышы биринчи окуу багы балама издеп жүрдүм да. Анан балама издеп жүрүп багы биринчи английский, анан бияк, анан математика болуп жүрдү. Анан чындыгында мен балама алар кереги жок эле да. Баламдын мен чындыгында дини кереги эле, анан акыл эси кереги эле. Ыйманы кереги эле. Анан андай курс таба алган жокмун да. Анан ойлонуп отуруп, анан эмнеге өзүбүз ачпайбыз деп анан изилдеп отуруп, акырындан анан биринчи атын таппай аттык биринчи. Атын кандай коебуз деп анан чубагажы түшмө кирди да.
чубак ажы түшүмө кирип эле анан мына мен тирүүмүн айтып кой элге деп анан ошентип айтып эле эртең менен турсам эле инстаграмды ачсам чубак ажы Алпейим болгула деген чыгып калды. Анан субханаллах деп эле анан аты Алпейим болуп калды. Окуу жакшы чыкты буюрсачы. Бизде окууда адамдын биринчи жан дүйнөсүн ачабыз. Адам баланын жан дүйнөсү ачылган болсо, значит бардык тарабы өсөт экен да. Сүйлөгөн жагы, оюн топтогонду, бирдеке кызыгуусу, ошонун баары жан дүйнөдөн башталат экен. Анан биринчи биз бала келгенде эле жан дүйнөсүн тартып баштайбыз. Эгерде жан дүйнөсү тартылган болсо, значит балада өнүгүү бар да. Эгерде жан дүйнөсүн ача албаган болсок, анда балада өнүгүү болбойт да. Демек, силердин максатыңар эптеп эле жанагындай бир курстарды ача коюп эле курстарды эптеп эле бере салуу эмес. Ошо балдардын жан дүйнөсүн ачык болууга, түнт эмес, өзүнчө эле бир жамынып алып эле ички дүйнөсүн эмес, ошо жан дүйнөсүн ачып, ээн эркин болуусуна биринчи кезекте маани берет экенсиңер да ошо. Анан сиз менен дагы бир эми сүйлөшкөндө айттыңыз эле. Биз могу акыркы убактарда балдар деген телефон, гаджеттен баш чыкпай калды. Ошонун зыяны да көп тийип атат. Ошону азыраак каратып, мүмкүн болушунча караса дагы пайдалуу нерселерди карата турган бир нерсени ойлоп таптык депчи. Ама ошо кызык болду. Бу кандай? Кыргыздар дагы бир нерсени ойлоп тап. Биз негизи даярга машпыз го. Анан эмнени ойлоп таптыңар? Бул мындай болду да бизде. Биринчи биз изилдеп баштадык да. Баланы изилдедик да. Балада каяктан информация көп келет, каяктан тоскоолдуктар бар депчи. Мисалы баланын чөйрөсү, ата-энеси, мектеби деген сыяктууларды. Анан изилдеп отуруп, азыркы балада телефон өтө чоң тоскоолдук берет экен да. Баланын өнүгүүсүнө, акыл эсине, ден соолугуна, кыскасы бала адам болушуна бир чоң тоскоолдук берген телефон болуп чыкты. Пайдасы да бар бирок. Ооба, пайдасы да бар. Мунун бул телефону жок жашоо болбойт азырчы. Телефон бир адамдын бир бөлүгү десек болот. Ошо менен биргеликте эле туура колдонбосок, анда телефон зыяндуулугу көп болуп кетип атат да. Адамдуулук болушуна өтө чоң тоскоолдугу бар экен. Анан отуруп кандай кылабыз, эмне кылабыз деп атып, анан приложение ойлоп таптык. Приложение болсо, бала эгерде приложение жүктөлгөн болсо, баланын Instagram, TikTok, Facebook, соц тармактын бардыгы иштебей калат. Ошо менен биргеликте эле онлайн, офлайн оюндар иштебей калат. Анан приложениянын ичинде биз атайын канча айлап отуруп видео жүктөгөнбүз. Ал видеодо мисалы кандай видео десек, спорт бар, анан өзүң кандай өнүктүрөт деген, анан колуң менен эмне иштерди кыласың деген, кыскасы баланы өнүктүрө турган толук кандуу ичинен видео бар да. Азыр мисалы кечинде мен акырын баламды шыкалап көрсөм, балам ошол видеону өзүң колуң менен эмне жасаса болот деген видеолор бар да. Анан ошону акырын көрүп отуруптур баламчы. Анан көрүп отуруп кубандым. Чындыгында биздин приложенияны жүктөгөн балдарда бир айда билинет да. Кадимкидей ата-энеси менен сүйлөшүп калат, сабагына көңүл бурат, кечинде эрте жатат, эрте менен эрте турат. Уйкусу канган бала эртеси күнү сабакка көңүлүн бурат. Азыр чындыгында балдар түнкүсүн уктабайт, телефон карап турат, анан кантип эртеңки күнү бала сабакка көңүлүн бурат. Бирок ал ошол приложенияны силер сунуштаган приложениянын ичинде өзүнчө эми видеолор бар экен. Ошо видеолорду көрүп бала анан мурдагыдай телефон чукулабай калат экен. Бирок эми чукулагысы келсе, ал кулпуну чечип алып туруп эле чукулай бербейби? Жок, андай мүмкүнчүлүк жок. Аны деген чындыгында айтыштиктер кире албайт да. Биздин айтыштиктер да кире албайт антипчи. Аны сындырып деп коет го, зулом кылып деп, андай кыла албайт. Андайга мүмкүнчүлүк жок. Биз бияк жагын изилдеп көрдүк, биягын изилдеп көрдүк. Ошондо эми ошол силер сунуштап аткан приложенияны колдондуңар, анан көрдүңөр, натыйжасы, эффекти кандай болду ошондо? Бизде биринчи приложениянын жүктөгөндө балдар биринчи, экинчи күнү ызылдап баштайт да. Ыйлайт, характерин көрсөтөт, эмнеге телефонум ушинтип калды, эмнеге мынтип YouTube'га кире албай калдым, TikTok'ка кире албай калдым депчи. Анан 2-3 күндөн кийин акырындык менен өз ордуна келет дагы, анан бала сүйлөп баштайт. Ата-эне менен сүйлөшүп баштайт да. Эң кызыктуусу, ата-эне менен баарлашканда ата-эне кадимкидей кубанып баштайт экен да.
мен балам бүгүн ден соолугумду сурады, жумушка жакшы бар деп айтты деп бир ата эне да өзгөрүү болуп баштайт экен да, бала ата энеге таасирин берет экен. Анан баягы прям мындай бир айдын ичинде баланын өзгөрүүсү ушундай деңгээлде билинип калат. Эгерде бала телефондо көп отурган болсо, баланын өзгөрүүсү билинип калат. Азыр бизде приложение жүктөгөн балдар өз алдынча сабак окуйт азырчы. Мурун өз алдынча сабак окуган эмес, азыр өз алдынча отуруп сабак окуп калды азырчы. Майрамбек мырза, бала эмне үчүн телефонго качат? Анткени ушул ата эне менен байланыш жок, контакт жок. Анан ошон үчүн ата эне ал үчүн кызыксыз болуп калат да, ошон үчүн телефонго качат. Ошондо сиздер мындай телефонду эле күнөөкөр кылбай, ой ушул бале болду, ушуну өчүрөлү деп телефонду күнөөкөр кылбай, мындай ата энелер менен дагы мындай байланышасыңарбы? Силер сүйлөшпөйсүңөр балдарыңар менен депчи, мындай телефонду эле күнөөкөр кылбайчы. Негизи муну изилдеп көргөндө бизде окууда изилдеп турабыз да, анализдеп турабыз. Анан чындыгында бул өтө эле көйгөйлүү маселе да. Азыр ата бала сүйлөшпөй калган, ата баласын билбейт, эмне сабак кылып атат, эмне кылып жүрөт. Чындыгында азыр биздики балага караганда машинаны жакшы билебиз да. Машинаны качан май алмашылган, турмузу качан алмашылган, ошону билебиз. А балабыздын акыл эси кандай болуп атат, кийими кандай болуп атат, ден соолугу кандай, ата билбей калды азырчы. Ата бала сүйлөшпөй калган заман азырчы. Анан баягы балдардын азыркы ата менен байланышпаганы бул телефон, ооба чындыгындачы. Жана приложение ошого бир ошону жоготуунун бир аргасы, чыныгы бир натыйжа бере турган бир жолу деп эсептейт экенсиңер. Ооба, азыр мен оюмду топтоп айткан болсом, балдарды азыр биз чындыгында өкүнүчтүү акыбалда турат да. Мындай ооба, балдарыбыз ойноп күлүп жүрөт, бир какой-то өзүнүн жашоосу менен жүрөт, бирок чындыгында ата бала сүйлөшпөгөн болсо балада өнүгүү болбойт экен да. Бизге мисалы сабакка келет балдарчы, бизде мындайларды өнүктүрөбүз да. Биз баланы оюн топтогонду үйрөтөбүз, өнүктүрөбүз, сүйлөгөндү өнүктүрөбүз, анан дүйнө таанымды өнүктүрөбүз, анан эмоциясын, өзүнүн мүнөзүн, характерин чыгаргандычы азыр өтө керек болуп калган. Анан ата бала сүйлөшпөгөн баланын кадимкидей өспөгөнү билинет да. Же болбосо атасы жоктун, же энеси жоктун, же ажырашып кеткендин, же болбосо аялы менен күйөөсү урушчактын баласы өнүкпөйт экен. Кадимкидей билинет экен да. Мусапыр болуп калат экен да. Ошон үчүн багы мен ушундай элге айтмакмын да, азыр балдарыңар менен сүйлөшкүлө, билгиле депчи. Машинаңарга караганда эртең күнү силерге көңүл буруп карай турган, ата тамак ич, ата чай ич дей айта турган балаңар депчи. Бул тирүү жандык деп, тирүү жандыкка тирүү жандыктай мамиле кылгыла депчи. Чындыгында кээде туруп ичим күйөт, багы ата энелер туруп келип сурасам, балам билбейм, балам окуп жүрөт го депчи. Жүрөт го, силерге тапшырдым го депчи. Ана чындыгында атасы го, атасы сүйлөш керек да, атасы билиш керек го баласынчы. Кандай да эмне, мүнөзү кандай, эмнеге тартып турат баланы депчи. Анан бизден сурайт да. Бизде 3 айлык курска келип сурайт биздечи. Анан багы ооба, багы бизден колдон келишинче биз балага бизнес катары көңүл бурбайбыз. Баланы жандуу катары, адам катары көңүл бурабыз. Бизде ар бир бала келгенде ниет кылабыз, ар бир ошо өнүгүп кетсе экен депчи. Ошо ар бир балага жекече мамиле кылабыз. Эми башында айттыңыз го, биз деген ушул ыйман маселесине, адеп маселесине, жан дүйнөсүн ачуу маселесине көңүл бурабыз депчи. Рас ал жагы жакшы болгону менен, мисалы үчүн заманбап технология деген бар. Ал заманбап технология, интернет бул күн сайын өнүгүп атат. Аны менен кошо тең акпасак, тең жүрбөсөк, замандан артта калгандай болуп калып атабыз да. Анан адеп, ыйман жагы, жан дүйнө жагы жакшы болгон менен мындай заманбап технологияны билүү жагынан мындай артта калып калбайбы балдар? Муну мындай болду да. Биз биягында ойлондук чындыгындачы. Эгерде биздин приложениени жүктөп алган болсо, чын эле балдар артта калып калабы депчи. Анда биз күнөөкөр болуп калабызбы депчи. Бир канча убакыт өткөндөн кийин менин балам өспөй калды, өнүкпөй калды деген болсо кыйын го. Анан биз ошол азыркы заманбап интернетке чыга турган болсо, ошону сөзсүз түрдө кайра биз приложение ичине киргизебиз. Заманбап эмне чыга турган болсочу,
мисалы самолетту кандай кураш керек деп туруп бир заманбабы чыккан болсо биз сөзсүз түрдө киргизебиз. Анализдеп турупчу балага пайдасын бере турган гана видеону киргизебиз. Демек пайдалуу же зыян дегенде силер өзүңөр аныктап туруп анан кийин сунуштайт турбайсыңар. Ооба. Муну деген атай окуп бүткөн, билимдүү балдар бизде YouTube'да, Instagram'da карап турат. Азыр информация кандай болуп атат, эмне болуп атат депчи. Анан ошого жараша приложение жүктөп турабыз. Бизде баланын түзмө-түз өнүгүүсүнө кызыктарбыз бияктанчы. Мен оройраак суроо берсем, баягы телефон деген бул пайдасыз, телефонду ыргытыш керек, телевизор көрбөш керек деген баягы радикалдык чечимдерден алысыраак болуш керек го дегенди өңүттү айтып атам да. Ооба, туура. Негизи биз телефонду колдон алып коюп эмес, просто телефонду туура колдонгонду үйрөтөбүз. Туура колдонгонду, убагы менен. Азыр телефон как наркотика. Ата-энелер деле кирип кетип атат го. Чыга албай калып атат го ата-энечи. Кирип туруп түнкүсүн уктабай калган ата-энелер бар азыр чындыгында. Анан бирок ошону баланы азыртадан баштап туура колдонгонду үйрөткөн болсок, анда биздин жетишкендик анда. Жеңишибиз ошол болот бизде. Эми сиздин борборунун аталышына келсек, мына Алпейим деп. Алпейим деген бул эми мындай майын, жумшак деген сөз да эми мындай жумшак деген сөз. Анан силер ушу диний багытта да тарбия берет экенсиңер, жол көрсөтөт экенсиңер, Куран курстарында киргизет экенсиңер, Ооба. Түшүнгөнүм боюнча. Эми бул эми түпкүлүгүндө түбүндө жакшы ниет, адептүү болсун деп. Анан бирок ошол эле Куран деген маселеге келгенде, мисалы үчүн мындай бир догма кылбайсыңарбы, таңоолоо кылбайсыңарбы? Демейде чоң кишилерди жанагы бейишти бир айтып, сүйүнчүлөп, анын ажайыптуулугун айтып, бир насаат берет. Анан тозокту айтып, жүрөгүнө коркунуч салып, мындай коркутуп, мындайча айтканда, ошол багытта дагы мындай тарбия берет да. Анан кийин коркутуу элементтерин да колдонот, ошондой эле баягы сүйүндүрүү элементтерин да колдонулат да. Анан кийин силер ушу балага тарбия берип атып, ушундай тозок менен коркутуп, бейиш менен сүйүнчүлөп, эми балдардын аң сезими ар кандай болот да эми. Ооба. Өтө кээ биркилер өтө катуу мындай бир сезимтал болсо, кадимкидей травма болот да. Анан түшүнбөй эле ыйлабышы мүмкүн дегендей. Ошо жагын этияттайсыңарбы? Ооба, туура суроо. Бизде бала келгенде биз анализдеп көргөнбүз да. Негизи анализдейбиз бизчи. Бала келгенде мен китепти, арабча китепти берип туруп, мен муну жатташым керек десең, мен эмнеге жатташым керек деп баштайт да. Мага зачем кереги бар мунун депчи. Зачем мага деп. Анан биз акырындык менен бизде мындай да. Бизде атайын окуялар жазылгандагы, анан окуя менен чогуу биргеликте иллюстрация менен, мисалы жана проекторлор бар го. Проектор менен стенага коебуз. Стенада сүрөттөр чыгат. Ошо менен окуяны айтып беребиз. Бияка туруп агай отуруп, эже отуруп айтып турат. Анан ошо менен акырындык менен окуя менен балага жеткизебиз. Эмне үчүн окуш керек? Эмне үчүн араб тилин окуш керек? Араб тилин окусак эмне болобуз? Кандай болобуз дегенде, анан бир 4-5 сабакта балада акырындык менен тарткылык башталат. Ошол кубаныч болот да. Биздин жетишкендигибиз ошол. Бала акырындык менен өзү талап кылып баштайт. Мен окушум керек. Мен арабча окуп, Куран окуганга түшкөн кандай сонун деп баштаганда эле жетишкендик. Өзү эле акырын аракет кылып баштайт. Демек балада суроо берүү, түшүнбөй калса эмне үчүн андай, эмне үчүн мындай деп сураганга акысы болот. Ооба. Анткени ушу диний талим берүүдө кээ бирки адистер бар. Эмне үчүн деп сураба. Эмне үчүн андай мындай дебе деши мүмкүн да. Ооба. Анан балада эми андай суроо болсо болот эми. Ооба, эмне үчүн андай деп. Сөзсүз болот. Жок. Астафырла андай бербе суроо деп. Анан ошону деле туура түшүнүү менен кабыл алыш керек да. Туурабы? Ооба. Муну деген бизде мындай да. Бизде сабакта только жумшактык менен мамиле кылабыз да балдаргачы. Өзүңдүн балаңды кандай жакшы көргөн болсоң, ошондой бапестеп мамиле кылабыз. Ошондой бапестеген жерде бала ачылат. Жан дүйнөсү ачылат. Себеби мектепте андай жумшактык көрбөсө, азыр үйдөн көп жумшактык көрбөй калды балдарчы. Анан бизге келгенде эле жумшактык менен кел, сага окуган жоксуң, мейли, эртең окуйсуң. Мейли, бирси күнү окуйсуң деп эле жумшактык менен мамиле кылабыз. Анан ошондо бала ачылып туруп, жан дүйнөсүндө ичиндегилерди айтып баштайт. Анан эмне үчүн мындай? Анан Кудай каякта? Анан эмнеге пайгамбар келген депчи.
ошонун баарын анан биз окуя аркылуу беребиз да. Кудай каякта экенин, эмне үчүн шахадат келмесин айтабыз, эмне үчүн мындай деп окуя менен бергенде бала ичине кирип кетет да окуягачы. Ошол жактан таап баштайт. Анан өзү акыл эс менен анализдеп баштайт. Бул баланын бир иллюстрация менен бергени бир жетишкендиги болот экен да. Өзү анализдегеничи. А биз бияктан эле бала тур, мындай болот. Сен намаз окушуң керек деген болсок, анда бала жетишпейт да. Бала ичинен жан дүйнөсү менен Аллахты жакшы көрүп баштаган болсо, вот жетишкендик ошондо болот экен да. Азыр мындан да бир аз суроону бир интригалуу кылайын мен. Бирок ниети түз эле. Суроо булчу атайган, кычыган суроо эмес эми. Азыркы күндө ушу ыйман, ислам, тиги шейх, бул аалым, чубак ажы, бул жакшы сатыла турган бир трендке айланды да. Бирөөнүн түшүнө кирет, бирөө илгери көзү тирүүсүндө мындай деди эле деп дегендейчи. Анан кийин ушул нерсени мындай педагогика колдонуп жаткан мисалдар дагы бар да. Анткени ата-эне деген такай ушу менин баламды бир жакшы тарбиялап берсе, мен тиги жумуш менен болсом, жумушуман колум бошобойт. Анан бир жерге берсем, ал даяр бүт баардыгынан сонун кылып берсе дегендей. Ошону баягы ыйман менен, адеп ахлак менен, ошону дагы ислам жолу менен, Куран менен бир манипуляция кылып, ошол спросту, ошол талапты ушу ыйман менен мындайча айтканда ыйманга шылтап, ыйманды баягы туугулуп, ошондой кылып аткан жоксуңар, мындай сөздүн ачык айтканда. Жок, бизде мындай да, биз чындыгында адамдардан пайгамбарыбыз деле айтабыз аяктанчы. Башка адамды айтпайбыз аяктанчы. Же болбосо бирөөнү идеология туттуруп, бир нерсе кылдырып, андай бизде максат жок да. Чындыгында эле башында мындай ниет менен, мындай максат менен келген эмеспиз да. Биз акча табабыз деп келген эмеспиз, же болбосо бир идеологияны жүргүзөбүз деп келген жокпуз. Биз болгону эле баланын баштапкы жан тиги дүйнө таанымын бекемдеп коюш керек болду. Кудайдан, Аллахтан жакшы көр, сүй Аллахты. Пайгамбарыбыз Мухаммад болду, башка Куран, китебин Куранды эле ошону эле айтабыз, башка эч кандай. Бир жактан анан бул кишинин аркасынан аркалап жүрүшүң керек, анан мындай жүрүшүң керек дегенден биз алыспыз да. Чындыгында биз мазхаб жөнүндө окутпайбыз, ага жетпейбиз бизчи. Просто бир жактык эле базовый бар го, базовый исламда ошону эле беребиз болду. Биздин милдетибиз ошо. Анан бир жактан мазхаб боюнча анан сен бунун аркасынан мындай жүрүшүң керек, анан мындай кылышың керек деп туруп баладан чечим чыгартпайбыз. Бирок ошол эле учурда баары бир коом чөйрө таасир эткен заман. Азыр баары бир силерге окуу борборго барган менен эми 1-2 саат окуур. Андан кийин баары берки чөйрөгө аралашат. Баягы эле интернетте караган досторуна аралашат. Ошон үчүн баары бир баланын оюн бир багытка, түздөө багытына кандай бир жол көрсөтөт. Мындайча айтканда концентрация. Оюн баары топтоп туруп, бир максатка оюн арноо боюнча балага кандай таасир эте аласыңар? Ой чачыраган заманда азырчы. Ооба. Чындыгында ушул адам өзү оюн топтогон болсо ийгиликке жетет да. Эгерде оюн топтой албаган болсо ийгиликке жетпейт. Чындыгында азыр деле мисалы сүйлөшүп отуруп мен оюмду жоготуп атам да. Чындыгында кыйын болуп калды го бардыгыбызгачы. Анан ошо менен биргеликте эле баланын оюн жогото турган жерлерди биз изилдейбиз да. Мисалы телефондон азыр ою чачыранды. Азыр телефонду канчалык көп листовать эткен сайын, монтип чылдырган сайын ошончолук клиповый мышление болуп калат. Кыска эле ойлонуп калат. Азыр балдар кыска ойлонуп бартат да. Узун, терең, талдоо, түбүнө жетүү деген жок. Түбүнө жетүү деген жок. Бир жактан ойлонот дагы, бир жактан эле болду. Мисалы клиповый мышление жеткен балдар уже мындай бир болуп баштайт экен да. Тиякта ата-энең бирдеки болтабы, же мунуң болтабы, лишь беле мындай бир жактан ойлонуп калат да. Анан бул өтө мындай карасаң биздин коомго өтө кооптуу болчу. Чындыгында кооптуу. Буга биз эле эмес, баардыгыбыз бияктан күрөшүш керек негизичи. Ушул клиповый мышлениега баарыбыз бекемдеп туруп жүгүрүшүбүз керек да. Антпесек кийинки коомдо өтө кыжалат болгон балдар чыгып калышы мүмкүн да. Себеби оюн топтой албаган адам өзү мындай ийгиликке жетеби негизичи. Конструктор, инструктор болобу,
же бир прораб болобу, же бир жетпейт го оюн топтой албаган адамгачы кандай иш болбосун. Ошондо сизге түз суроо да. Мына окуу борбор бар экен, Алпейим деген. Булар ушу биздин балдарды мындай мурдагыдай түнт кылбай ачып берет экен, жан дүйнөсүн ачып берет экен деп анан силерге берсе, ошондо баарыны эле окуу борбору укмуш кылып салабы же ата-эне дагы бир катышыш керекпи ал процессте? Себеби ушундай түшүнүк болот да. Ооба. Ушундай бир окуу борборбу же бир тарбия берүүчү борборбу болсо, баламы берсе, менин башым оорутпаса, анан баламы мында алтындай кылып, сонун кылып чыгарып берсе дегенчи. Ооба. Ошондой болобу негизи? Ооба. Негизи бала өнүгүш үчүн бардык жактан бир кол кабыш кылыш керек да. Ата-эне жактан, биз жактан, мугалим жактан, ушул бардык жактан, бир эле жактан, биз эле жактан болгондо, мисалы мындай болот да. Ата-эне менен келгенде биз ата-эне менен сүйлөшөбүз да. Кээ бир балдарды анализдеп келгенде, кээ бирлер мындай өспөй туруп алат да, ачылбай туруп алат. Эмне деп акырындан сурап келген болсоң, ата-энеси урушканда, мисалы күйөөсү менен аялы урушат дагы, уруш балага түзмө-түз таасирин берет. Негизи үй бүлөдө ата-эне урушкан үй бүлөдө бала өнүкпөйт. Баланын келечеги болбойт. Биз ошондой урушуп бир ийгиликке жетебиз дейбиз го. Бирок чындыгында баланы сындырабыз дагы, анан өзүбүз кайдан чыккан баласың деп баштайбыз да. Кайдан келген баласың? Сен мындай жок элең го депчи. А чындыгында өздөрү билген эмес да. Ошол урушта баланы сындырып салганда. Бизге балдар келет, ата-энеси урушкан, мындай үңкүйүп калат да. Эч нерсенин кереги жок. Чындыгында конфет берсең да кереги жок, шоколад берсең да кереги жок. Бардыгы главный ичинде бир түнт болот дагы, ата-энем урушпаса экен депчи. Бала менен сүйлөшсөң ыйлабиетке өрөчү. Ушундай мен баягы эме болом да, кыжалат болом чындыгындачы. Анан келгенде айтам, тамашалап, ата-энелер урушпагыла, силер урушпасаңар балдар мындай болот депчи. Анан урушпаган балдар, урушпаган ата-эненин балдары ушундай мыкты болот да. Ачылган жайдары ушундай, мындай айтканда смело жүрөт да. Смело окуна алат да. Бул Алпейим окуу борбору десе, ата-энелер бизди көрүп жаткан ата-энелер бул мектеп турбайбы? Мындай билим берип, бир колуна сертификатпы, кагаз берет турбайбы? Бир кесиптин ээси болот турбайбы деп түшүнүп алышы мүмкүн. Менин түшүнүгүм боюнча силер окуу борбор деген аларга мындай бир багыт бересиңер го, багыт бересиңер го. Ооба, мына эми ушу мектеп деп чаташып албасын деген. Ооба. Жеке мектеп деп. Ооба, мындай да. Адамга азыр адам болуш үчүн биринчи сүйлөгөндү билиш керек да. Оюн жеткизе билгенди билиш керек да. Биз сүйлөгөндү үйрөтөбүз да. Анан экинчи оюн топтогондо концентрация дейбиз да. Оюн топтогондо оюн топтой албаган адам кандай кесиптин ээси болбосун, ээси боло албайт да. Анан оюн топтогонду үйрөтөбүз. Андан кийин эмоциядан инчелик. Азыр адам эмоциясын өзү туура түшүнүп, телефондо караган баланын эмоциясы чыкпай калат да. Себеби бир эле эмоциядан монтип эле турат балдар. Монтип эле ойногон балдар минтип эле. Башка эч кандай эмоция жок да. Сүйлөбөйт, үнү чыкпайт, гүлбөйт, жылмайбайт. Анан кыжалат болуп ойноносуң да, келечекте кандай болот депчи. Азыр ажырашуунун бирден бир себеби ушул эмоциянын жоктугунан, эмоцияны айта албагандыгынан, мамиле кыла албагандыгынан үй бүлө ажырашып атпайбы азырчы. Анан булардын келечеги кандай болот? Эмоциясы жок болсо, үңкүп эле отурган болсо, анан ошон үчүн булардын эмоциясын чыгарганга аракет кылабыз да. Болушунча канчалык эмоция чыгып туруп, канчалык ичин мисалы гүлбөгөн баланы кичине жылмайтып туура жеткизген болсо, значит ийгилик болот да. Анан ошо менен биргеликте эле дүйнө тааным ушул 4 жөндөм бекемделген болсо, дүйнө тааным, оюн топтогонду, сүйлөгөндү, эмоциясын билгенди. Ушулар бекемделген болсо, бул толук кандуу адам деп эсептейбиз да. Толук кандуу жеткилик мындай туура адам деп эсептейбиз да. Азыр мен канчалык бир мындай жакшы адам болбойн, өнүккөн адам болбойн, бирок эмоциям бир башкача болгон болсо, сиз менен биз тил табышы кыйын болуп калат да. Демек силер адам менен адамды мамиле кылууну үйрөтөт экенсиңер. Мамиле кылуу жок болуп атпайбы? Бизде мамиле жок болуп калды да азырчы. Мамиле жок чындыгындачы. Бизде азыр үйгө барып карасаңар деле, бияк бурчта бул телефон менен отурат, биякта бул телефон менен отурат да. Анан
бала келип бизден ачылганда ушундай сүйлөгүсү келет да, айтып бергиси келет оюндагынчы, мондай мындай депчи. Эмнеден? Үй бүлөдөн сүйлөшүү жок да. Анан ушул 4 жөндөмдө өнүккөн болсо, значит, бала келечекте бир иншалла мыкты болот деген үмүттөбүз да. Ушу өзүңөрдөгү аздыр көптүр чогулган ошол практиканы, ошол тажрыйбаны өзүңөр менен өзүңөр эле кайнай бербестен, мына бул биздин билим берүү системасына, балким министрликке же анын өзүнчө бир департаментке же болсо жеке бир тараптарга, жеке мектептер көп го негизи азыр. Көп ачылып кетти. Ошого мында сунуштап көрдүңөрбү? Себеби бул метод чындап эле эффективдүү болсо, башкасын билбейм, жеке мектептер жаңы бир ыкмалар болсо ошону баса калып, жула калып пайдаланганга кызыктар болуш керек эле деп ойлойм да. Силер ушуну бир сунуштап көрдүңөрбү башкаларга? Бизде азыр биринчи биз жана приложенияны сунуштадык. Азыр Бишкек шаарынын башкармалыгына мектептерде караган. Азыр булар биздин катты кароо үстүндө турат, азыр жообун күтүп турабыз. Анан биринчи приложенияны мектепке киргизген болсок, балдар телефондон алыстаган болсо, значит эмоциясы оңолот да. Сөзсүз түрдө эмоция оңолот. Анан телефон алыстаган болсо, ошо менен биргеликте эле сүйлөгөнү да бекемделет. Анан азыр биринчи биздин максат приложенияны киргизип алыш керек да. Андан кийин ооба тиги жакшы болмок, негизи баардыгыбыз эле өнүксөк жакшы болмок да. Кеп бизде балдар келгенде биз бир акча катары көрбөйбүз да. Бала келгенде биз ошону өнүктүрүш керек, биздин максатчы. Ар бир баланы детально ойлонобуз. Ушул бала келиптир, бул кандай болуп атат? Бияктан мындай келиптир депчи. Анан бизге эң жакшы мотивация берген мындай болуп атат да. Ата эне келет дагы, билесиң, мен балам ушундай өнүгүп калды. Ушундай балам экен, билген эмесмин. Балам сүйлөп калды, мынтип калды, тигинтип калды. Балам менен даже мен окуганды үйрөнүп баштадым деген ата энелер келет да. Мисалы, мама келиңиз, бияктан деген мону чогуу окуйлу, момтели чогуу өнүгөлү деп балдар наоборот мамасына инициатива көтөрүп атат да. Чогуу бир керекте өнүгөлү депчи. Анан мамасы келип бизге кээ бирөө ыйлап айтып берип атат. Мен балам ушинтип келбеди, мен ушундай болуп атам, бизге деле сабак барбы депчи. Сиздерге эми эркек балдар, кыз балдар да берет болуш керек. Бирок бизде Кыргызда мисалы үчүн эркекти эркектей тарбиялаш керек деген нерсе бар. Кызды кыздай тарбиялаш керек дегендейчи. Анан ошол жагында көзөмөлдөйсүңөр. Мисалы үчүн сиз менен жекеме жеке буга чейин сүйлөшүп атканда, эркек бала үчүн бул баары бир эненин батасын алуу аябай маанилүү, бата алуу маанилүү депчи. Анан ошол концепцияны кантип мисалы үчүн бересиңер дейм да, мындай. Эмне үчүн эркек балага эненин батасын алуу маанилүү? Канчалык деңгээлде өзүнүн турмушунда бул керек нерсе? Ошону бир түшүндүрүп берсеңиз. Бизде окуяда айтабыз да, эненин канчалык орду бар экенинчи, энеге кандай мамиле кылыш керек. Анан бизден ошол окуядан өткөндөн кийин кээ бирөө барып туруп энесинин бутун жууп бергендер бар да. Бизге WhatsAppка ыйлап кетиргендер бар да. Атасынын бутун жууп атып, же энесинин бутун жууп атып, бер жака туруп телефонго тартып ыйлап аткандар бар да. Менин балам ушинтип калбады, бутумду жууп ушундай депчи. Анан негизи эле кыз бала болобу, эркек бала болобу ойлонгон болсо, эң биринчи жакшы бизнеси бул эне. Эгерде күнүмдүк жашоодо энесинин ыраазычылыгын билинбей ала берген болсо, анда баланын келечеги бар, сөзсүз түрдө бар да. Болбой калышы мүмкүн эмес. Эне ыраазы болгон жерде, энесинин батасын алган жерде бала жерде калбайт, кыз дагы жерде калбайт. Бул азыр далил менен кылсак болот да. Жанагындай жетишкен адамдар, бир ийгиликке жеткен адамдардын аркасынан карасаң аял заты дейт го. Ошон эң биринчи турган бул эне. Эненин батасы. Эненин батасы жок, бала ийгиликке жетпейт. Ошон үчүн биз биринчи багы бизнес дейбизби же кандай дейбизби, биринчи эненин батасын алып коюп туруп, анан бир ишке чыккан болсок, бизнеске, значит ийгилик болот да. Анан энебизди кордоп коюп, анан мен мындай деген болсок, жок, кечирип кой. Бул 1 метрлик бизнес болот дагы, токтоп калат булчу. Өнүгүү болбойт бияктан. Мен далилдери менен айтып бере алам ушугачы. Эненин батасын алгандар, прям ыйлап да айтып берем да, эненин батасын алыш керек депчи.
себеби энесинин батасын алгандар кандайдыр болбосун ийгиликке жетет да. Кубанычтуу ийгиликке жетет. Ошон үчүн эненин батасын сөзсүз түрдө алыш керек да. Жо ошо мисал кылып да айтып берем деп атпайсызбы? Мен баягы чектегендей болбойн, шаштыргандай болбойн. Эмне мисалды айткыңыз келип атат? Мисалы мындай болду да. Мен өзүм апам менен сүйлөшкөндө, мен өзүмдү айтайын да, бирөөнү айтпайын. Апам раматтылык өтүп кетти, анан баягы апам менен сүйлөшкөндө кээде подружкадай сүйлөшчүмүн да. Мен ичимде болгон нерсени апамдын жүрөгүн жумшартканга аракет кылчумун. Апа кандайсыз билесиз, бүгүн мен жумуштан момундай болдум, момундай ийгиликке жеттим. Анан момундай болбодум апа депчи. Анан бояктан апа мен сизге азыр 100 сом салып коеюн апа. Деп койчу балам, анда менде 200 сом бар, сага наоборот 100 сом берейин деп экөөбүз ушундай баарлашып отуруп, анан бир жолу эсимде таксиде кетип баратып, анан таксист бала ыйлады да. Мен апам менен ушинтип сүйлөшпөптүрмүн депчи. Апам менен ушунчалык деңгээлге сүйлөшүп көргөн эмесмин депчи. Кимде ким ушул апасын мындай, мен апам мындай болчу да, апам кээде туура эмес сүйлөп калса дагы туура сүйлөп атат дечүмүн. Эмнеге десе, апам да, апамдыкы туура сүйлөп атат деп апама болушчумун да. Анан кандай болбосун апама качалчы, ай балам мындай болуп атат деген, мындай эмес деп айтчу эмесмин да. Ооба апа, ооба туура кылгансыз апа деп эле апамдын ыраазычылыгын көздөп жүрчүмүн. Кандай күнбү түн болбосун айылда туруп апам чалат, балам мен конокко барат элем десе, как раз бош болчумун апа, мен барайын деп аткам айылга. Айылга барып туруп ушундай кылайын деп аттым эле деп туруп апамды айылга барам дагы, анан кайра шаарга алып келем. Чындыгында жумушум кычып атса дагы, бирок барып алып келчимин апамдычы. Анан келатканда ушундай апам бактылуу болуп кетчи да. Ой, мен балам алып келип мындай кылып кайра балам жеткизип депчи. Ушундай болчу, анан өзүм ыраазы болчумун да. Анан ошентип жүрүп азыр Кудайга шүгүр азыр жерде калган жокмун. Курсагым ач болуп калган жок. Багы эненин батасын алып калыш керек негизичи. Түшүнүктүү. Анан балага баары бир чоң кишиче мамиле жасаш керек деп айттыңыз мага. Бул өтө маанилүү дедиңиз. Керек болсо менин жашым эми өтө бир топ эле, бирок мен ошо кээ учурда балдарыман акыл сурайм депчи. Ооба. Бул демейде кыргыздар орустарга таң калат. Баласы менен кадимкидей эле сүйлөшө берет экен деп. Чоң кишидей болуп эле деп. Баланы эмне тура деп эле ушундай эле сүйлөш керек, баланы баладай деген мамиле кылгандар дагы бар. Ошо сиздин жеке тажрыйбада ушул балдарга чоң кишидей мамиле кылыш керек деген маселе боюнча, же болбосо балдарман кээде акыл насаат сурайм дегениңиз боюнча бир кичине айтып берсеңиз, кандайча ошондой болот? Негизи мындай эле анализдеп көрсөк да, балага турчар арутур эмне билмек элең деген бала өспөйт го негизичи. Анан эгерде балам мен бүгүн мындай болтам, жумушта муну чечиш керек болуп атат жумуштучу. Анан сен менин баламсың, же кызымсың. Анан мен сени жакшы көрөм, анан сен менен советтешейин деп келдим. Сенден сурайын деп келдим. Багы 8де болсо деле, жашың 8ге чыкты, чоңойдуң уже. Чоңойдуң. Анан сен менен советтешпегенде ким менен советтешем? Балам менен советтешкен жакшы го. Балам ушу советиң берчи мага. Ушактан ушундай болтам, ушундай бир кыжалатчылык болуп атат деп айткан болсоң балаңа, балам отуруп туруп анан чоң кишиче жооп берет да. Жакамды кармайм дегенде, кызым айтканда да жакамды кармайм. Ата, значит, бияктан мындай кылыш керек экен депчи. Ондогу балаң айтып атат, мындай кылыш керек экен, бияктан мындай десең, анан ойлонуп отуруп калам да. Ондогу бала ушинтип айтып береби, акыл ушуга жетеби депчи. Анан негизи балага бага биз балача мамиле кылып коебуз го. Ары тур мындай кыл депчи. Антпеш керек балагачы. Балага канчалык өйдө мамиле кылсаң, тең мамиле кылсаң, ошончолук бат өсөт бала. Ошончолук ийгиликке бат жетет. Кызыңа деле ошондой чоң кыздай мамиле кылсаң, кызым эми мындай деп айткан болсоң, ошончолук бат өсөт да. Ушуну тажрыйба кылып көрсөңөр. Бирок ошол эле учурда эми чоң киши, тажрыйбалуу киши деген бул тажрыйбалуу киши. Тажрыйбасы жок,
турмуштун анын көрө элек, балабы кызбы, ал демек тажрыйбасы жок. ооба Анан бүт баарын эле ушулар билет дегендей эмес. Кээ бирки маселелерде кеңеш сураса болот, кээ бирки маселелерде көзөмөл, багыт керек го дейм баары бирчи. Айрым бир маселелерде кеңешти өз орду менен ушулардын пикирине дагы мен муктажмын деп сураса болот. ооба Бирок баардык эле маселелерде эмес го дейм, ооба баардык эле эмес. Эми биз чоң кишибиз. Ооба. Багы эми балам менен мисалы 10 жаштагы баладан мен 10 жаштагы баламан сурасам жакшы айтып берет. Мага карагандачы. Мисалы бизде окуу жайга белек берип турабыз да, айына 1-2-3төн белек берип турабыз. Анан кандай белек бериш керек дегенде балам билесиң бизге момдай белек керек да деп айтып берет да. Точносын айтып берет. Кызым дагы айтып берет да. Бизге деген момдай белек берсең момдай болот, ошондо биз момдай жыргайбыз депчи. Анан ошого жараша белек беребиз да. Анан эми конечно багы эми чоң маселени эми сүйлөшпөйбүз го. Но бирок ошентсе дагы багы сүйлөшүп туруш керек. Атене милдеттүү түрдө кеңешип туруш керек. Демек бул жообуңуздан улам мындай деп чечим чыгарса болот да. Баланын өзүнүн пикири бар экендигин, ал пикири менен ата энеси да эсептеши керектигин бала билсин үчүн анын пикирин сурап, анын пикири менен макул болуп талкуулашып туруш керек. Анткени анын пикири дагы жүйөлүү экенин, ата эне анын пикири менен дагы эсептешерин бала сезгидей болуш керек. Ошон үчүн бул багытта кичине пикир алмашып, кеңеш сурап туруш керек деген өңүттү айтып атасыз го дейм. Негизи ата эне баласы менен боло, кызы менен боло кеңешип турган болсо, значит баланын келечеги бар да. Сөзсүз түрдө келечеги бар да. Эгерде кеңешпей ары тур сен баламсың деп эле мындай түртө берген болсо, балада ийгилик болбойт да. Балада канчалык анализдеп ушуну бир байкап көрсөңөр да өзүңөр делечи, балдарыңар менен бир ай кеңешип көрсөңөр, балада кандай өсүү болот экен билесиңер да. Бала өзүн чоң кишиче сезип, чоң адамча мамиле кылып ушинтип баштайт. А эгерде турчары деп жаш балача мамиле кылсаң, анда жаш бала ойдон жүрө берет. Бирден бир балага өсүүсү чоң кишиче мамиле кылыш керек. Жекече бир адамга мамиле кылгандай. Азыр биз адамга мамиле кылгандай кылбайбыз го балагачы. Чындыгында кылбай калдык го. Мисалы үчүн мектептерде өсө турган, дээринде бар, таланттуу, шыктуу, тим эле ушундай бир ошол талантына кичине эле суу куюп койсоң гүлдөп бүрдөп кете тургандай бир шыгы бар канчалаган балдарды, кыздарды сындырып салып атышат. Же болбосо ата эне өз ара чырдашып кетүүсү менен, бири-бирине болгон орой мамилеси менен же жанагынтип ажырашып кетүүсү менен баланын же кыздын тагдырын сындырып, талкалап биротоло тепсеп салып атат деген жагдайга карата кандай пикирлерди айтасыз? Бизге дагы мындай келет да. Жакында эле бир эне келди. Менин кызымды ушул мектептен сындырып койду депчи. Мектепте класстан окуй албай калды депчи. Анан багы эгерде бала сынып калган болсо кыйын болот экен да. Өтө эле кыйын болот экен да. Башын жерге салып эле мындай эчтеке кызыгы жок болуп калат экен да. Анан биз акырындык менен отуруп, мээрим менен отуруп, акырындык менен анан ачабыз да. Анан барып анан билимге кызыгат да. Анан ооба чындыгында ар бир балага жекече мамиле кылыш керек негизичи. Эгерде мындай эле мамиле кыла берген болсок, өзүбүздүн эле келечегибиз болбойт да. Биз карыганда чындыгында балдардын астына келебиз го. Балдарыбыз карайт го. Анан ошол биз каарылык кезде жакшы жашайбыз, татыктуу каарылык көрөбүз деген болсок, анда балдарга туура мамиле кылыш керек да. Балдарды сындырбаш керек. Багы балага чорт мамиле кылсаң, карыганда да чорт мамиле. Сөзсүз, ооба, сөзсүз. Отурчары деп. Ооба. Карыганда биз өзүбүз жумшак мамилени сурап калабыз да. Жумшак мамилени требуйт этип калабыз. Анан балага башында биз ошондой мамиле кылбаган болсок, бала андай мамиле кылбайт. Анан ошентип акыл эстүү мамиле кылып, жумшак мамиле кылган болсоң, балаң сөзсүз түрдө карыган кезде ошондой мамиле кылат да.
аяр мамиле ошо кылат. мурда кылып жүргөн эле мамилесин карыганда да кылат. Ооба. Эгер мамиле кылбаган болсо, контакт жок болсо, дуңкуй ар кимиси ар бурчта отурган болсо, карыганда деле ошондой үн сөз жок, мамиле жок. Курсагын тойгузуп койдум го дегендей. Ооба. Курсагың токпу болду деп. Ток коюм, иштиңиз го, жатпайсызбы, эс албайсызбы, эмне болуп атасыз депчи. Баласына кенедейинен эне мээрин берген болсо, кийин чоңойгондо баласы энесине мээрин берет. Бербеген болсо бала мээрин бере албайт. Мээрин көрбөгөн бала кантип мээрин берет? Ошон үчүн бул багы эмне деп коет, айлампа деп коебу, эмне деп коет. Сиз айтпадыңызбы, ошол бала ата энесин карап туруп, кандай болсо так ошондой болот депчи. Анан силердин окуу борборго келген ушу балдардын ата энелеринин көбү эле мигрант депчи. Сыртта окат кылалы, тигинтели мынтели деп жүрүшөт. Баласын мындай карап туруп биз сыяктуу окуу борборлорго берип коет дейт. Ошол балдардын бир аң сезимин мындай бир байкап, талдап, иликтеп, анализдеп көрдүңөрбү? Кандай болот экен алар? Ата энеси акча таппасак болбойт деген ошо мигранттардын балдарын силер өзгөртөлү, антели, мынтели деп атасыңар да. Алар кандай болот экен негизи? Кандай мышлениясы, аң сезими кандай болуп калат экен? Багы мындай да, мигранттын баласы келет дагы, анан ушул мен акча таап туруп атамды алып келип алсам сонун болот эле деп туруп акча менен чечкиси келет да жашоонучу. Баарын акча менен өлчөп. Бардыгы менен, мисалы, апам ушул Москвада жүрөт эле, ушул акчам болсо апама берип туруп, ушул үйдүн проблемасын чечип туруп апамды жаныма коет элем депчи. Бул өтө өкүнүчтүү да. Өкүнүчтүү, чындыгында буга мындай жумшак эле, мындай карап уже болбойт да, себеби ата эне балдарды ойлош керек да. Балдар канчалык деңгээлде сагынуу менен саба калат да. Бизге келет дагы мигранттын балдар, анан сагынып турганын билесиң да, ушунчалык деңгээлге чейин энесин сагынып атканын билесиң да. Кусалуу бизде отуруп саба калат дагы. Анан багы сүйлөшүп келгенде ошол акчам болсо ушуну акча менен эле чечем деп калат. Анан кийин чоңойгондо любой проблеманы акча менен чечем деп калат да. Анан багы ооба, мигранттар дагы бир ийгиликке жетейин деп аракетте жүрөт. Ушунчолук балдарын таштап, келинчегин таштап дегендейчи. Но бирок мен мигранттарга сунуштамакмын да, кетпегиле депчи. Кыргызстанда эле иштеп калгыла, кандай болбосун үй бүлөңөрдө, балаңардын жаныңарда депчи. Себеби бир баланын тагдырын талкалап коюп атасыңар депчи. Чындыгында бир курсак тойгузуштун айласын таап ошол Россияга барат дагы, бирок биякта калган баласы боло, кызы боло, тагдырын талкалап коюп атат да. Себеби сагынган бала мындай келечекте бирдекеге жетиш кыйын болуп калат экен да. Акча менен эле чечем деп калат балачы. Себеби акча менен кеткен, акча келсе эле бүттү, проблема чечилет деген аң сезим келип калат, калыптанып калат дагы. Анан кооптуу, негизи кооптуу да. Мен сизге суроо бергенде өзүнчө экөөбүз сүйлөшкөндө айттыңыз эле да. Эми ошондо силер ушул окуу борбору ачуу менен биздин келечек муундарды ушинтип ошолорго багыт көрсөтүү менен маселени чечтик, ушинтип чечсе болот деп эсептейсиздерби? Же мындан башка дагы толтура бир жүрөктү өйгөн маселе барбы дегенде сиз айттыңыз, мындан кийинки кадам баары бир айланып келип биз өлкөбүздө өзүбүздүн өндүрүштүү ишканаларды ачышыбыз керек. Антпесек биздин монтип окутканыбыз, башкалардын окутканы бир тыйын. Өндүрүш ишканаларды ачышыбыз керек дедиңиз. Ооба. Эми муну көрүүчүлөргө жооп катары айтсаңыз, эмне үчүн өндүрүш ишканаларды ачышыбыз керек? Эмне үчүн силердин берген жанагындай багытыңар, таалимиңер, ыйман, Куранды кошо окутканыңар ал жетишсизби? Ошол багажы бар бала өзү деле чет өлкөдө болобу же ички өлкөнүн ичинде болобу, өз маселесин өзү чечип алат го деген бир ой пайда болот да көрүүчүдө деле. Ооба. Эмне үчүн ушу ишканаларды ачышыбыз керек, өндүрүштү жолго коюшубуз керек деп атасыз? Мындай кылсак да, бала мектепти алтын медаль менен бүттү да, университетти кызыл диплом менен бүттү да. Анан ошону каяка колдонуш керек өзүчү?
адам баласычы практика жүзүндө бир жерде колдонуш керек да. колдонуш керек ооба. Анан мигрант болуп колдонуш керек ошону. Же болбосо Кытайдын бир товарын алып келип бияка сатканды колдонуш керек бийди. Кызыл диплом бүткөндөрчү. Алып сатар болуп. Алып сатар болупчу. Азыр бизде эмне өскөн, кафе өскөн, алып сатар өскөн, башка эмне эчтеке өскөн жок го биздикичи. Производство бизде адам мамлекетте производство өнүкмөйүнчө адам өнүкпөйт. Адамдын акыл эси өнүкпөйт, ден соолугу өнүкпөйт, кругозору, кыскасы адамдын жашоосу производствого байланган. Азыр бизде ажырашуунун бирден бир себеби производствода. Үй бүлөнү ажыраш. Мигранттын кеткени производствода. Биздин эмнебизди айтпайлы, бардыгы производствого. Ден соолугубузду айтып берейин. Ушактан айтып берейин ден соолуктучу. Азыр магазинге кирсек, эмне жерди ойлонуп калдык. Кайсы пайдалуу депчи. Издеп калдык го пайдалуусунчу. Кайсыда эмне кошулмасы бар депчи. Анан ошонун ичинен 90% дейин эми бияктан 80% десек дагы бирок чет жактан келген продукция го биздечи. Өзүбүздүкү жок го. Биз аддышы отуруп туруп, мисалы бизден эмне бар? Суу ичсек шоронукун ичебиз. Башка эмне кичине сууларыбыз бар ооба. Башка эч нерсебиз жок го биздинчи. Эч нерсебиз жок го биздикичи. А бизде болот да мындайчы. Анан кантип өсүш болот биздечи. Акыл производство менен өнүгөт да. Бир темирди бияка бир темирди койдуң, значит бияка бир темирди коет кемин, темирдин составын изилдейбиз, бир нерсени изилдейбиз го. Анан башка эмнени изилдейбиз бияктан? Сатканды изилдейбиз бизчи. Производство жок болгон болсо, кантип адамдын акыл эси өнүгөт? Высшее образованиядан оно болсун, ошол дипломуң калың кагаздан болсун, эмнеден болсун, производство жок болгон болсо, өсүш болбойт да адамдачы. Адамдык өсүш болбойт да. Адамды производство тарбиялайт да. Эрте менен эрте турганды, жумушка барганды, убагы менен тамак ичкенди, убагы менен үй бүлөсүнө акча алып келгенди производство ошолчу. Ошон үчүн биз мен ушундай багы айтат элем да, кимдер чече турган болсо, кимдер колунан келе турган болсо, акчасы болуп туруп чет мамлекеттен Турциядан үй алып аткандарга да кайрылмакмын да, албагыла Кыргыздын келечеги ошондон кымбат депчи. Бизге производство керек депчи. Биздин балдар өнүгүш керек. Азыр мисалы бизден окуган балдарды ошол производствого апарып туруп, мына Кыргыздын производствосы ушактан мына мондай иш болот, мондай болот деген болсо, дагы өнүкмөкпүз да биздин балдарчы. Биз каяка апарабыз биздечи? Демек, мында улуттугу мындайча айтканда улуттун келечеги, Кыргыздын иденттүүлүгү дегенде маселе жатат экен да. Себеби башка өлкөнүн чыгарган товарына, продукциясына кечик эле муктаж болуп, ошолорго керектөөчү гана болуп, потребитель гана боло берсек, алар бир күнү ал товарды чыгарбай койсо, өзүбүз ансыз ал товарды чыгарбасак, анда бирөөгө мындай автоматы жок эле кол көтөрүп, бирөөнүн мындайча айтканда кулу болуп, товарынын кулу болуп, буюмунун кулу болуп, мындай эле басып албаса деле жеңилип берген бир мындай кул катары деле болуп калат экенсиң да ошондо. Ооба, мындан деген мындай болуп атпайбы. Сен ошол мамлекетке сен ден соолугуң менен кулсуң да. Себеби ден соолугуң талкалап эмне кош берип атат биз билбейбиз да. Туурабы? Өзүбүздө производство болгон болсо, өзүбүз изилдеп алмакпыз да. Эмне кошуп атасың биз тактап коймокпуз да. Анан ден соолугубузду, акыл эсибизди, кыскасы биз толугу менен кулчулукка, акырындык менен баратабыз. Бул өтө кооптуу. Биз канчалык университетти салбайлы, канчалык мектепти салбайлы, эмнелерди кылбайлы, производство болбогон болсо ийгиликке жетпейбиз. Мектепти мектеп кылган, университетти университет кылган бул производство да. Ошонун итогосу келип туруп производствого чыгыш керек да. Ал болбосо кантип зачем? Анда мигрант болуп башка жакты өнүктүрүш керек анда. Башка жака салым кошуш керек. Анда биз эмне болобуз? Кыргыз эмне болот? Анан айла жок, анан элиңди сатасың, жердин астында кен байлыгын сатасың, кыздарың сатасың, эмне кыласың? Башка эмнең сатасың? Вариантың бары башка. Элиңди сатасың, жериңди сатасың, анан жердин астында байлыкты сатасың. Башка вариант жок да.
Ошон үчүн мамлекетте сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө производство болуш керек. Бул керек, бизге керек. Бул жок болбойт бизгечи. Производствосу жок мамлекет болбойт өзү. Биз алып сатуу мамлекет эмеспиз да, Кытайдыкын алып бияка сатып эле биткендечи. Андай болбойт да. Мына карантинде көрдүк го бизчи. Токтоп калганда муктаж болуп калдык го. Бирөөнүн унуна, бирөөнүн бирдекесине, бирөөнүн ботинкасына дегендей. Анан чындыгында биздин намысыбыз ойгонуш керек, акылыбыз ойгонуш керек. Бир күнү болуп баары бир производствону ачыш керек да. Баары бир мамлекет ушуга бир акчасын бериш керек, бирдекесин бериш керек, производствобуз ачылыш керек. Биз кошуналарды мына жакын алыс барбай эле, алыскы өлкөлөрдө эмес, жакынкы кошуналарда карап, кошуналарыбыз ким, эгер моундай тигиндей кырдаал болуп калса кандай болот? Биз эмнеден, кимден көз карандыбыз? Ошо көз каранды болбош үчүн жөн эле жанагы биздин туубуз бар, гербибиз бар. Биз көз карандысыз мамлекетпиз дегенден тышкары канткенде чындап көз карандысыз болобуз кошуналарга же башкаларга. Ошону демек ойлоно жүрүш керек. Анын түбү баары келип, баары бир өздүк бир өндүрүш ишканаларын ачуу. Ошонун баары келип өтө бир маанилүү деген бир нерсени айтып атасыз. Мындай болуп атат да. Чындыгында кошуналарыбыз жакшы да, жакшы. Бирок эмеде бизди өнүксүн деп тилек кылбайт далар биздичи. Бизди өнүктүрбөш керек да. Кошуналарга өнүкпөгөн мамлекет керек да. Чындыгындачы. Биз канчалык өнүкпөгөн болсок, ошончолук аларга выгоднее болот да. Кытайга биздин мээбиз иштебеген болсо, алардын биз товарын алабыз, бир техникасын алабыз да. Мээбиз иштеген болсо, биз техника чыгарабыз да. Выгода болбой калат бекенби? Болбой калат. Анан башка тараптар болсо, башка тараптыкы да точно ошондой да. Ошон үчүн биз азыр милдеттүү түрдө кылыш керек, иштеш керек азырчы. Мамлекеттүүлүктү бекемдеш үчүн, келечегибиз болуш үчүн азыр биз мындай кылып атабыз да. Биз үйдү 100 жылдык кылып салып атабыз да. Арматурасын калың чоң арматура кылып, ой 100 жыл турсун депчи. Анан негизи мамлекетте өзүнүн 100 жылдык стратегиясы болуш керек да. Ал болбойнчо болбойт да. 100 жылдан кийин биз кандай болушу керек деген элестөө, так план, стратегия, тактика болуш керек. Бул болбоюнча фундаменттин бекемдиги эмне кереги бар? Азыр көрүп атабыз го. Азыр мамлекеттердин жүздөрү ачылып баштады го азыр. Кандай бири-бирине мамиле кылып баштады. Мамлекетте канчалык 5 мүнөттө талкалап койсо болот экен го бир үйдүчү. Бамитетте талкалап кетип атат азырчы. Ошон үчүн мамлекеттин өзүнүн идеологиясы, стратегиясы сөзсүз түрдө болуш керек азырчы. Жок дегенде бир 25-30 жылга болуш керек. Азыр без этого никак болбойт азырчы. Ошон үчүн мен баарыңарды багы чакырмакмын да. Биз азыр ошондой убак келди. Даже өтүп баратабыз биз. Уже Казакстан бутунан туруп кетти ужечи. Өзбекстан бутунан туруп кетти. Өткөндө Өзбек бир тууган айткандай, биздин ар бир айылга производство салынып калган депчи. Махалага дейт го. Махалага деген строительный бирдеке чыгарган, же болбосо бирдеке кылган, ар бир айылга салынып калган депчи. Анан бизде чындыгында бизден ар бир айылда бузулуп калганда чындыгындачы. Өкүнүчтүү да, жарактуу зданиялар бузулуп жатат го. Арендага бербейт. Же бирөө жыргабайт да ошондончу. Эл жыргабайт же мамлекет жыргабайт турат го. Кыскасы биз азыр оңолбосок, алдыңкы жылдарда өтө кооптуу жылдар келип атат да. Элдин психологиясы бузулуп атат, мамлекеттин психологиясы бузулуп атат. Бирдекени алып коюш азыр күч менен болуп калды азырчы. Мурун кичине дипломатия болуп, кичине бир сүйлөшүүлөр болчу да. Саламатсыздарбы, сиздерден мындай кылсак болобу деп келчи. Азыр болсо кылат дагы, ап кел муну дейт. Ошондой келдик го жечи. Доорго келдик го. Осознавать этпей атабыз да билбей атабыз. Ошолдор келип туруп кадамын аттагандычы. Алдуу алсызды жейт, күчтүү күчсүздү жейт деген чекиткеле келип калдык. Ооба, келдик. Уже келип калдык да ужечи. Просто эле биз осознавать билбей атабыз ошонучу. Билген болсок жанталашмакпыз азырчы. Канчалык деңгээлде балдардын келечегине ушундай кылабыз дагы, бирок биягын ойлой келгенде өтө эле кыжалат болосуң да. Ошон үчүн багы кимге айтам,
эмне кылам билбейм чындыгында, бирок өнүгүш керек да. Производство өнүгүш керек. Чындап эле азыр мынау телеграмды кыргыздар кандай пайдаланып атат билбейм, бирок телеграмда могу өзбек туугандар Кытайдан моундай деген бир станок чыгыптыр, ошону алып келип айылга мындай кылсак болот экен, мына сатып алыңыздар, моундай деген бир дагы бир жаңы бир станок чыгыптыр деп, жанагы майда чүйдө эле баягы турмуш тиричиликке керектүү нерселерди жасап чыгара турган бир станок, бир цех. Ошону талкуулап, мындайча айтканда жаратмандык. Ошону биз өзүбүз жасабайлыбы деген сыяктуу талкуулар, дискуссиялар, муну канчадан алса болот экен, бияка келип түшүшү канчадан экен деп ошону талкуулашат да. Анан бул деген сөз эми чындап эле ар бир айылда, ар бир кыштакта, райондо ошондой өзүнүн ушунда цехи, станогу, жей турган, кийине турган, ичине турган нерселерин өзү жасай турган бир нерсени ойлоп тапса, бул деген биринчи кезекте көз карандысыздык. Экинчи кезекте баягы өзүнө өзү ишенүүчүлүк, бирөөлөргө көз каранды болбоочулук деген маселе жатат да. Мунун түбүндө өндүрүш, ишкана дегенди эмне үчүн айтып атабыз дегенге бул эме кошумча бир ой да. Туура. Азыр мисалы мындайда ушундай акыбалда, ушундай деңгээлде, ушул турушубузда кээ бир адамдар бар да, эми айткым келбейт, айтпайын дедим эле, бирок мындай чиренип сүйлөйт да. Чиренип, мындайбы депчи. Бирок акыбалыбыз андай эмес да. Биздин чындыгында андайбыз эмес. Биздин кыздарыбыз ушундай кор болуп аткан учурда, бирөөнүн астына барып туруп ушундай кыйынчылык учурда, эми катып айтпай эле коеюн, багы чындыгында миграцияга кеткен кыздар чындыгында акыбалы оор да. Анан ошондой кыйын учурда адамдар мындай чиренип, менин мондайым бар, менин мындайым бар деште, мен уялам да. Ооба, менин да үйүм бар, менин да машинам бар, бирок неудобно жүрөм да. Себеби кандай десем, мага уят иште. Ушундай деңгээлде туруп, анан кыйын болуп сүйлөшчү. Мен кыйынмын, анан мен мындаймын дегендечи. Эч нерсеге кыйын эмессиң да. Кечээ өзүңүз эле айттыңыз эле, менин бир тууганымдын мөлтүрөгөн кыздары ушул баланча өлкөгө, түкүнчү өлкөгө ушу иштеген эмигрант болгону кетип атат деп. Анан мен кайсы арыма, мен үйүм бар, машинем бар, меники баары, менде баары жайында деп кантип айтасың депчи. Ансыңары ойлош керек, жигиттерибиз бияка миграцияга кетип атат, кыздар кетип атат мөлтүрөгөн, мектепти бүтүп дароо эле мындайча айтканда малай болгону. Ошону ойлонуш керек го деп атасыз да. Ошон үчүн өндүрүштү, өзүбүздүн ишканаларды көбөйтүш керек. 1000 окуу борбору ачып, 1000 жанагындай учебный центрлерди ачып, же бир башка бир мектептерди ачкан менен, анын баарын тарбия берген менен кайра келип ошону колдоноюн деп, анан сыртка башка бир мамлекеттерге малай болгондо кандай болуп калат деп атасыз да эми. Ооба да. Бизде мындай болуп атат да. Бизде мектептагы, университеттагы бизге мигрантты воспитать этип, биз башка жака иштегенге үйрөтүп атабыз да. Бирөөгө кул болгонду үйрөтүп атабыз да. Ушунчалык обидно болот да магачы. Мен ыйлап бакырып айтмакмын да. Токтоткула депчи. Биздин производствону иштетели депчи. Ошо кыздарыбызды алып калалы бияка депчи. Балдарыбызды алып калалы. Ажырашуу көбөйдү. Эмнеден? Ушул производстводан да. Жумушсуздукта ажырашуу көбөйдү. Ажырашканда адам өзүн эле талкалабастан баласын да талкалайт да. Баласы да сөзсүз талкаланат да. Анан коом бузулуп бараткан ушундай кырдаалда багы кыйында чындыгында бир нерсеге чиренип айтыш, анан мен мындай, анан мен тигиндей, мен кыйратып койгом деп, акыйкатта биз эчтекени кыйрата элекпиз да чындыгындачы. Биз бузганды билебиз, талкалаганды билебиз, сындырганды билебиз чындыгында. Салганды үйрөнө элекпиз азыр бизчи. Салганды үйрөнө элекпиз да. Ушундай айтмакмын да, биринчи тургузуп кой, андан кийин буз депчи. Азыр мисалы президентке Аллах разы болсун, президент воля берип атат да. Өнүккүлө, иштеткиле, мындай деп бардыгына воля берип атат азырчы. Бирок бер жактан өнүктүрө албай атпайбы азырчы. Президент мисалы башка жакта президенттер менен турганда деле тең таймаш акылы менен, мындай менен жакшы турат. Аллах разы болсун. Но бирок бер жактагы
биз жактан кичине кетип атат да. Биз жактан адамдар чыгып президентке туура информация, туура багыт бере албай атат. Президент өзү жалгыз жетишпейт да. Дүйнөдөгү эң ири өндүрүш ишканалары, өндүрүш компаниялары бул мисалы үчүн айта турган болсок ошол эле Батышта, Европада, Түштүк Кореяда, Германияда мындай диний эмес, прагматикалык, катуу бир тартиптик, конкреттүү ошондой бир моделдер менен, экономикалык моделдер менен ийгиликке жетишкен, сөздүн ачыгы. Сиз болсо мына коомго ыймандуу бир нерсени сунуштап атасыз да. Ыймандуу бололу, аң сезимибизди ачалы, өзүчө дуңкуйган телефон эле чукулап карай берген балдар кыздарды эмес, мындай бир Куранды да билген, ыйманды да билген, атенин да сыйлаган, ушундай бир моралдык сапаттарга бир бай бир коомду тарбияласам деп, ошо сиз окуу борборуңуз ошондой милдетти аткарат да, сөздүн ачыгын айтканда да. Ошол сиз сунуштап аткан ыймандуу өндүрүш моделиңиз мына дүйнөдөгү башка өлкөлөрдү карасак, дини жок эле, башкасы жок эле, экономика жана анын рычагтары, экономика жана анын жолдору деп тарс өнүгүп атат. Ошондой агрессивдүү моделге сиздин ыймандуу моделиңиз мындай туруштук бере алабы? Мындай болот экен да. Элестетсеңиз да, производствого адам жумушка алынды, бир адамчы жумушка келди. Анан жумушка келгенде ошол адамдын ыйманына кичине ыйман кошуп түрткө берген болсо, адамдын жүрөгү жылыйт го. Туурабы? Өнөгөстүк азырчы. Мурун катуу тартип менен болгон болсо, ошол кезде заман ошондой болчу да. Катуу тартип менен кылып, себеби алар келечекте кооптуу болгон мамлекетичи. Мисалы Союздук Германия кооптуу болгон да, ошондой талкаланып, ошондой доорду өткөн да аларчы. Ошон үчүн темирдей тартип кылган. Необходимо надо болчу ошол кездечи. Но азыр бизде кичине ыйман менен берип, адамдуулук сыфатын өстүрүп, ошентип анан бир иштетсе болот да адамдычы. Кичине ыйманына ыйман кошуп, сен бүгүн балаңа барганда мындай кыл, тиги адамга сөзсүз эле темирдей тартип менен эмес, кичине ыйман менен дагы производствону өстүрсө сонун болот да. Сонун болот, ийгилик бат болот деп эсептейм ушундачы. Мен оюмду дагы бир аздан да кошумча суроо берип коеюн. Мен анткени мындай толук кандуу жооп алган жокмун да. Мигрант болуп чыгып кетип атат. Мигрант болуп тияк-биякта жүрөт деп. Эми ошол жакта жүрсө, ошол жактын тажрыйбасын, эми мигрант болбош керек эле, арга жок. Өзүдө жумуш болсо, антип турист болуп эле жүрсөк гана эми кыдырып. Анан эми бир жети мындай карап турсаң, мен мына Жапондагы жигит кыздарды билем, Германияда иштеп аткан жигит кыздарды билем, кыргыз. Европалап жүргөндөрдү билем, билим алуу максатында, мейли иштеп жүргөндөрү бар. Ошол жактагы өнүккөн технологияны, мисалы үчүн ошол эле алманы же болсо малды кантип карайт өнүккөн Батышта, Европада. Булар мал, биз малды мындай эле кылып коет экенбиз. Бул ар бир нерсеге маани берип, ошол биз эле карап жүргөн малды мондай кылат экен. Сүтүн монтип саап алат экен. Быштактарын мындай кылат экен. Булардыкы таптакыр эле өнүгүп кеттир деп көзү ошого каныгып, ошол жерде кара жумушчу болуп иштеп жүргөн жигиттерибиз деле ошонун технологиясын да өзү колу менен кармап көрүп үйрөнүп атат. Анан кээ бирки мындай баяндоолорун карасаң, мен Кыргызстанга барсам да мындай алса болчу да экен деген нерселери бар. Ошол эле бизде эле алма эгишет экен англичандар. Тиги Англиянын талааларында алма терип жүрүшөт. Бул жерде мондай сортторун эгишет экен. Алмаларды эккенде мондай тартипте эгет экен. Биздегидей урду сокту кылып эле эптеп эле алма алсам болду эмес. Ар бирине мондай кылат экен. Ар бир алмага мондай мамиле жасайт экен. Бизде эле ушундай кылсак болот экен. Бизде эгер ушундай кылсак мен тез эле миллионер болуп кетем деген сыяктуу мындай бир тажрыйбасын кошо үйрөнүп атабы дейм да. Бир жети. Мен экинчи баягы күнгөй тескей жагы деп атпайм. Эми албетте мигрант болуп кыйналып жүргөн, кор болуп жүргөндөр да бар. Бирок
Ондай жактары да бар. Тажрыйба үйрөнүп келип анан ошону бизге өзүбүзгө колдонсо эмнеси жаман деген да суроо пайда болот да. Негизи ооба миграция бир эле жакты болуп калгандан да кыйын болуп калмак да. Ооба бияк жагынан дагы бар. То что барып аяктын адеп ахлагын өнүккөн жагын алып атышат. Мисалы Европага баргандар өздөрүнүн жүрүм турумдары өзгөрүп келип атат. Бияктан жалжактаган бала болсо Европага барып келип мындай өзүн кармап калып атат. Же болбосо иштеген жактарынан бир опыт алып келип атат да. Анан ооба бияк жагы бар. Но бирок биз башка жагын караш керек да. Биз өзүбүз өнүгүш керек да. Бизге наоборот миграция болуп келиш керек да башка жактанчы. Бизге келип бизге иштеп бериш керек да. Биз мындай оор жумушта эмес, жеңил жумушта иштеп, башка жактыга келип бизге иштеп берген болсо сонунго. Балким. Анан ошого жетиш керек. Ошого аз убакытта жетишсек болот да. Биздин убактыбыз барбы дагы? Бар. Бар да. Жакшы. Негизи адамда ушул производствогачы, производствого мындай текшерип турган бир уюм керекпи дейм да, бир мекеме керекпи депчи. Мекеменин мисалы мен мекеменин директорумун да. Менин кол астымда мисалы 100 адам иштейт. Ошол 100 адамдын акыл эс жагына дагы жоопкерчилик коюш керек деп эсептейм да. Азыркы замандачы биз канчалык бат өнүгөбүз деген болсок. Мен мисалы производствомдо 100 адам бар. 100 адамга ыйман жагынан кичине берип турган болсом, тамызып берип, анан акыл эс жагынан кичине анализдеп туралап турган болсом, менде 100 адам өнүгүп бартат да. 100 адамдын аркасында 100 аялы бар. 100 адамдын аркасында дагы 200 баласы бар. Ошону менен биргеликте 400-500 адам тарбияланып чыккантат да. Эгерде мен өзүм ишимдеги производствомдо бала адамга көңүл бурбаган болсом, маани бербеген болсом, ар жагындагы 100 аялы дагы тарбияланбайт, 200 баласы да тарбияланбайт. 500 адамга таасир бере албай калам. Ошон үчүн бияктан бир инструмент колдонуш керек да. Адамдарды өзүндө эле адамдарды карабастан ар жагындагы адамдарды ойлогонго. Эми анда мындай суроо берейин сизге. Ыйман албетте өтө маанилүү адамдын турмушунда, мейли ал өндүрүштө болсун, жеке жашоодо болсун, бирок мына сиз өндүрүш ишканаларын ачпасак болбой калды деп атасыз. Ошондо деле мына биз Жапандын машинелерин минебиз, Европанын машинелерин минебиз, аябай бышык, жоопкерчиликтүү, адамгерчиликтүү кылып жасаган. Дейбиз. Анан кийин Кытайдын кайсы бир буюмдарын пайдаланып калсак, бул бат эле сынып калды го дейбиз. Ушундай да болобу? Бут кийимим аз эле кийдим, тез эле мотуп айрылып калды дейбиз. Анан кийин бул жерде ошол өндүрүштө иштеген тараптын ошол кардарга жасаган мындай мамилеси да. Мамилеси эптеп септеп эле эмес, мындай сапаттуу, мындай ошол керектөөчүнүн укугуна жасаган адамгерчиликтүү мамиле, кыянатчылык кылбоо, анын акысына кирбөө маселеси жатат эми биздин шариаттык, мусулмандык мындай түшүнүктөр менен алганда. Анан эми мисалы үчүн Жапанды ала турган болсок, ал жерде мындай конкреттүү биздегидей дин жок да. Жапанда. Бирок ишке болгон жоопкерчилиги, өндүрүштө ушул мен жасап жаткан товар, ал машина болобу, бир техника болобу, бул сапаттуу болуш керек. Мен буга кыянатчылык кылбашым керек. Мен бирөөнүн акысына кирбешим керек, муну эл пайдаланат деп мындай сапаттуу жасаган жагынан жакшы моюнга алыш керек да. Ошо бирөөгө урмат менен мамиле жасагандыктан улам. Ал мусулманбы, мусулман эмеспи, аны адам катары көрүп, буну адамдар пайдаланат деп ошондой мамиле кылгандыктан улам экономикасы балким өнүгүп атат. Ошол эле учурда кээ бир мусулман мамлекеттеринде сырты гана мусулман, бирок ичинде баягындай ушул бирөөнү алдамай жагынан жаман нерсесин, жок бул укмуш жакшы, сонун ала бер деген нерсеси жыртылып калгандыктан улам, калп айткандыктан улам
өзү мусулман болсо да. Ошол жагынан балким өнүкпөй аткандыр. Ошол жагын карап, ички мазмунду карап чыгыш керектир, сырткын эмес. Сырткы дагы, ички дагы нерсе мындай бап келиш керек го дегендей. Ушу Жапонду, Европадагы жана бышык сапаттуу товарларды, технологияларды мисал кылуу менен сизге ушуну айтып атам да, ошону. Негизи негизи төп келген жакшы го өзүчү. Биягынан да төп келген, биягынан да төп келген. Эми мен Кыргызстандан бир мындай мисал кыла кетейин да. Кыргызстандан азыр мен тааныбайм ал баланычы. Бизде бир производитель бар да, бут кийим чыгарган. Жаңы чыкты го. Бир жыл боло элек да. Сиз деле көрүп калдыңызбы Инстаграмдан биздин бут кийим ушундай деп чыгып калып атат го. Ооба. Ошол адам өзүнүн элине бут кийим тигип атам деп бышык милдеттүү жоопкерчилигин алган болсо, анан магазиндер өзүбүздүн бут кийим деп ар бир бурчунан бир бурч берген болсо, анда ийгилик болот да. Ошондо сиз айткандай бир төп келишкендик бир чыгат да. Мисалы сиз айткан жанагы айткан ботинканы, туфли дейбизби же ботас дейбизби, ошону биздеги магазиндер өздөрү сурап, менин коюп коеюн магазиниме. Бул деген өзүбүздүн производство го деп милдет сураш керек да. Намысы болгон болсочу, ошондой мамиле кылган болсо, тигил ботинка тигип аткан байке ботинкасына, качествосуна көңүл буруп, бир кыргызга кийип атат. Ушу кыргыздын кийгенде ден соолугуна таасирин берет экенмин, жүрүм турумуна таасир берет экенмин деп ошентип ойлонуп тиккен болсо, анда бир туура багытталган болобуз да. Анан эгерде андай кылбай эле тигил байкебиз эптеп эле бир ботинкасын саткысы келип, магазинде отурган бир бизнесин кылган болсо өнүкпөйбүз андачы. Бизде качан түшүнүк келет, байке мага ботинкаңды алып кел, мен магазиниме коюп коеюн ошону. Мен келгенде мактанып айтам, мына Кыргызстандыкын алго деп сунуштайм ушуну депчи. Мындай мындайча айтканда гордо айтам деген болсо, өнүгүү болот да ошол ботинкасындачы. Эгерде ошондой бизге түшүнүк келбеген болсо, менимче аны рынок өзү аныктайт го дейм да. Мисалы үчүн азыр Бишкекте немис бут кийимдерин саткан, Германиядан келген бут кийимдер саткан өзүнчө дүкөн бар, Италияныкын саткан өзүнчө дүкөн бар, дагы башка өзүнчө дүкөндөр бар, Ал жерге кирип, ошол жерден мен сапаттуу бут кийим алам десем, мисалы, мен эми мындай патриот эмесмин дегендикке жатпайт го дейм. Ким болбосун, ал ушуну кыргыз кийсин деп эмес, муну адам кийсин. Адам кийет го акыры деп, анан ошондой кылып мамиле кылыш керек го дейм. Азыркы биздин турушубузда, биздин азыркы акыбалыбызда биз ошентип салым кошуш керек да. Бизге керек да. Себеби биз Япониядай машина чыгара албайбыз да. Анын качествосуна жетпейбиз да. Германияныкындай биз ботинка чыгара албайбыз. Анын качествосуна жетпейбиз. Биз ошол качествого жетиш үчүн ошол байкенин ботинкасын сатып алыш керек да. Анан ошол байке ойлонуш керек, качествого ойлонуш керек да. Анан барып жетебиз. Аныңызга деле бир чети кошулбайм. Себеби мына бизде мисалы үчүн түрктөрдү карасаңыз, түрк ишкерлерди же түрк жарандарын сөзсүз барып өздөрүнүн түрк кафелерине барып чай ичишет. Ооба, көрдүңүз. Кызыл чай ичишет. Ал мындайча айтканда тилектештик эми бардык жерде эле болуш керек. Америкага барсак, Америкага барып жанагы лагман саткан кыргыз, жанагындай манты саткан, лагман саткан, беш бармак саткан бир кыргыз ашканасы бар дейт го. Каерде ошол деп барып издеп барып тилектештик менен ошолордун чөнтөгүнө бюджеттин акча түшсүн. Мен гамбургер жебей эле коеюн Макдональдска барып, мен ошо кыргыздын ашканасына барып жейин деген тилектештик албетте башка маселе, бирок рынокто баары бир баягы сапат маселесине келгенде баары бир кардар мындай эң сапаттуусун баары бир тандайт экен да. Аны кыргыз жасайбы, же немис жасайбы, же орус жасайбы, өзбек жасайбы. Ошон үчүн негизинен сапаттуу иш кылганга, сапаттуу бир товар чыгарганга, немистикинен дагы, орустукунан дагы, тиги батыштыкынан дагы эң сапаттуу чыгарышым керек. Менин товарым чемпион товары болуш керек дегенге биз
аракет кылышыбыз керек го дейм. Ошо немистикин албай биздикин ала тургандай кылыпчы деп ойлойм да. Ооба, мен мындай кылам да, мен магазинге барсам деле соода кылганда мен өзүбүздүкүн издейм да. Кыргызстандын производствосунчу. Анан Кыргызстандын производствосун алып атканда сыймыктан молодец деп коем да. Бир жерине кемтиги болуп, начар болуп, бирок кыргызстандык эмес, тигиники мунукуна караганда мыктыраак, сапаттуураак болсочу, эгер мындай реалдуу алганда. Реалдуу алганда бирок Кыргызстандыкын алганга аракет кылам да. Эми бир кыргыз болоюнчу, салым кошкондордон болоюнчу деп туруп, анан ошону алганга аракет кылам да. Ушунун бир соодасы болсунчу депчи. Бир үй бүлөсү жакшы каралып, бир бактылуу болсунчу депчи. Бир кыргыздын жараны бактылуу болсо экен деген тилекти алам да, ошентип ниет кылам, алып атыпчы. Мисалы ошондой эле суу ичип атканда деле анан ошол сууну биздикин алам да. Башка жактын суусун ичпегенге аракет кылам. Себеби башка жактын суусун ичсем өзүмдү күнөөлүү сезем да. Биздики туруп башка жактыкын ичкен болсом жаман сезем өзүмдүчү. Анан багы негизи азыр бизге ушул айтылган баардык керек болуп турат да бизгечи. Кыргызстанга өтө керек болуп турат да. Бирок керек болуп турат дейин десең, бизде производство жок болуп атат да. Багы бизде производство көбүрөөк болгон болсо, прям ушундай суктанып алмакмын да. Ошону колдонмокмун да. Рахмат анда. Мен эми ошол биздин подкасттын аягында жанагы сиздин окуу борборуңуз тууралуу кепти баштап, анан мына өндүрүш ишкана эмне үчүн керектигин сөз кылып кеттик. Баары бири менен байланышта экен себебичи. Ооба. Эми мен сөзсүз мындай буга ишенип турам. Бул окуу борбор каерде экен? Мен баламы дагы ошондой кылып өз алдынча ойлоно турган, улам эле телефон чукулагып эле бир түнт болбостон мында бир мени менен ачык маектеше турган уулум, кызым ошондой болсо экен деген ата-энелер азыр бизди көрүп отурат болуш керек. Дареги каякта ал окуу борборуңуздун, телефондору кандай? Эми биз дагы баягы айтканга жараша конкреттүү түрдө соопчулук кылалы. Менин ушул подкасттын максатыны да ошондой да. Жөн эле айтып коюш эмес. Дарегин, телефондорун кантип байланышат ошо сиздин окуу борбор менен? Мен окуу жөнүндө бир кыскача айтып коеюн эми. Мындай жыйынтыктоочу ретинде. Жыйынтыктоочу. Чындыгында биздин окуу жайга келген балдардын 90% өнүгүүдө да азырчы. Алхамдулиллах өнүгүүдө. Прям ата-энелерден келип туруп отзыв көп түшөт бизгечи. Балам өзгөрүп калды, кызым өзгөрүп калды депчи. Сүйлөгөн өзгөрдү, сабак өз алдынча окуп калды депчи. Эгерде кимде ким ушу баласына жакшылык каалаган болсо, анда биздин окууга 1 ай берип көргүлө. Бизди сындап берип көргүлө. Чындыгында эле ушул сөзү чын бекенби депчи. Же калп эле реклама кылып атыптырбы деп 1 ай берип көрсүн. Анан 1 айда бала өзү айтып берет. Мен мындай өзгөрдүм, мен мындай болдум деп прям билинип калат да. Анан бизге алып келген балада дагы бир кайталайм, 90% өзгөрүү болот да. Биздин жайгашкан жерибиз Бишкек шаары, Восток 5 микрорайон, кичи микрорайон деп коебузбу? Восток чүйдө жайгашканбыз. Инстаграмдан деле карасаңыздар болот. Алпейим өнүктүрүү окуу борбору депчи. Биз именно өнүктүрүү деп кошконбуз да. Балдарды өнүктүрөбүз деп мойнубузга милдеттем алганбыз. Кудай астында милдеттем алганбыз. Элдин астында эмес. Бир жумасына канча сабак болотчу, кандай? Жумасына бизде 3 жолу болот сабак. 1-чи, 3-чү, 5-чи күнү кыздардыкы болот. 2-чи, 4-чү, 6-чы күнү балдардыкы болот. Себеби балдар өздөрү жан дүйнөсү ачылыш үчүн только балдар менен окуш керек. Себеби кыздар болгондо уялып баштайт экен. Тартыныч болот экен. Анан кыздар деле балдардын жанында уялыш болот экен. Анан балдарга балдар сабак берет, кыздарга кыздар сабак берет. Анан 6-чы дем алыш күндө сабак беребиз. Биз токтобой иштейбиз да. Эми ошончо иш кылып аткандан кийин, бирөөлөр мээнет кылып аткандан кийин алардын эми бекер эмес го дейм, төлөм аласыңар да. Ооба, эми мындай экен да. Бизде ушунун аракетиндебиз мугалимдердин маянасын көтөргөнгөчү. Себеби мугалимдин маянасы көтөргөн болсоң, анда мугалим көңүлдүү сабак берет да. Биз сабакка кирип баратканда мугалимдин мотивациясын карайбыз. Ошол шалпайып кирип баратабы же көңүлү көтөрүлүп кирип баратабы депчи. Көңүлү көтөрүлүп кирип бараткан болсо, сөзсүз түрдө балдардын көңүлү көтөрүлүп чыгат.
Анан биз бардык жагынан карап турабыз балдардычы. Анан ооба биз балдарга окутканга акча алабыз. Анан бекер кылсаң кээ бирөө келбей коет да. Бекер да. Жок, бекер кантип болмок эле. Бекер. Ооба, анан бирок ооба бир канча деңгээлде акчасын алабыз. Келгенде түшүндүрүп беребиз да. Эгерде бизге бат төлөгөн болсоң мынча сом, шашпай төлөгөн болсоң мынча сом, 6-чы дем алыш күнү окусаң мындай сом деп бөлүп койгонбуз да. Анан бирок ошо менен бирге Жумасына 3 жолу барат экен бала. 3 жолу барат, ооба. Ошондо бир айда канча болуп калат? Төлөмү 5000 сомдон башталат биздечи. 5000. Бул көп деле эмес экен да. Ооба, 5000 сомдон деле ошонун деле бизге 1000 сомун берет. Биз деле азыр чындыгында мындай финансы жактан өнүгүп кеткен мекеме эмеспиз да бизчи. Биз чындыгында азыр мына китеп окуталы деп бир 40 китеп алып келгенбиз да. Сатып келип 40 китепти балдарга таратып берип, ошонун кандай кылып туруп белегин беребиз деп турабыз да. Балдарга мотивациялоого, может биз саат беребизби же велосипед беребизби же бир оюнчук берип коебузбу депчи. Анан багы балдарга эле мотивация болсун депчи. Ошол деле бир 40 окуя деп 40 окуядан келет. Анан ошондон деле бир хадистин негизинде келген окуялар да. Ошону алып калса деген ойдобуз. Жакшы бир сабакка жакшы даярданып, жакшы бир айтып берсе, жакшы активдүү болсо силер белек берет экенсиңер да, мотивация болсун. Ооба, мотивация болсун деп. Биз белекти деген акчага сатып аласыңар да. Ооба, акча. Анан биз айына бир канча сом жумшап турабыз. 10 000 сомдон айына жумшап турабыз. Мисалы жумасына бир жолу шоколадтан беребиз, жана альбени бар го. Ошондо халалын беребиз да. Балдарга халал эмес тап келип жейсизби? Жок, жебейм дейт да. Халал эмес, анан халалын беребиз. Анан керектүү заколка, жанагындай чачка таккан резинка кыздарга ошондуп бир пайдалуу бирдекелерди бергенге аракет кылабыз да. Халал, харам, Куран, шарият жакшы бул. Бирок ошол эле учурда мына экөөбүз тең калпак кийип турабыз. Ошо сен кыргызсың. Көптөгөн улуттардын ичинде жараткан сени кыргыз кылып жаратты. Куранда деле бар го. Силер бири-бириңерди таанып, айырмалап билишиңер үчүн силерди улут кылып жараттык деп жансыңар. Мындай сен кыргызсың, кыргыздын тарыхы бар. Кыргыз деген мындай болгон деп мындай кыргыз экенин дагы үйрөтөсүңөр да. Бул биз бир гана кыргызча сабак беребиз да. Бизге сунуш болгон орусча сабак бербейсиңерби депчи. Орусчада ушундай балдар көп деп жана жок, биз кыргызча эле беребиз деп туруп алдык да. Биз кыргызча үйрөтүшүбүз керек депчи. Анан ооба, биз кыргыз болгондон кийин кыргызча сүйлөш керек. Милдеттүү түрдө сүйлөш керек. Демек дареңер Бишкекте эле экен. Бишкек шаары. Восток 5, чыгыш 5 кичи районунда экен. Мында байланышуучу бир жалпы бир телефону барбы? Чалып. Байланышы номерин азыр айтып койсок болот. Айтып койсо болот. 0553 000071 калп айтпасам ушул номерде. Инстаграмдан Алпей Мөнүктүр окуу борбору десе чыгат биздечи. Анан кимде ким ошо баласын чыныгы, мисалы мындай болуп калды го. Бир кошумча кечирим сурайм. Азыр балага машина алып берген болсоң, машина эскирип, бузулуп жок болот да. Эгерде балага акыл эс берген болсоң, балага өмүр бою калат да. Өмүр бою колдонот ошол акыл эстичи. Ошон үчүн балага инвестиция кылганды унутпайлы. Бизге эң жакшы инвестиция бул балабызга, өзүбүздүн каныбыздан чыккан балага эле туура мамиле кылып коелу деген эле максаттамын да. Ошондой. Туура. Майрамбек мырза, анда атайын ушунча убакыт ичинде көп сөздөр айтылды. Ошол ар бир айткан жобоңуз, сөзүңүз ушу бизди көргөн көрүүчүлөргө, ата-энелерге өтө бир пайдалуу болду деп мен үмүт кылам. Анда эмесе ушу үй бүлөңүзгө тынчылык, могу кылып аткан иштериңизге жараткан берекесин берсин. Бар болуңуз, жараткан сизди туура акыйкат жолдон адаштырбасын. Бар болуңуз. Рахмат.